Эң сонун. Алгач эле сиздин денеңиздеги сызыкчалар булар эмнелер? Бул негизи тейптер. Бул жана муундар же чоюлуп, же суставтар нагрузка болуп калса, жана булчуңдар кээ бир кандай десем, көнүгүүлөргө дарымет бербесе, ошого жардам бере турган бир сызыкчалар десем болот да. Анан буну денеге чаптап алып, эгер деген бул марафоництер болсо, эртең менен чуркагонго даярдагаса, же көп километр менен чуркап бирок тизеси ооруп атса, аны дагы муунду фиксация кылып туруп чаптап койсо деле болот. А меники болсо негизи бул жанакы фасциальный линия деп коет. Биз йогада анан жана пилатеста ошол линиялар менен иштейбиз. Булчуңдардын ортосундагы бул жанакы кичинекей кездемчелер. Ошолорго чаптаган жана мээ менен аралашты турган линиялардын бирлери да. Түшүнүктүү. Хэллоуинге карата деле чапталса болот окшойт, э? Негизи ошого окшошуп калдыго деп ойлоп атам да. Сонун экен. Эң биринчи биз бүгүнкү көнүгүүлөрдү дем алуудан баштайлы. Дем алууну кадимки деле ичибизден ылдый жагынан анан өйдө жакка. Мен 100% даярмын. чыгарабыз. Эмне даярдасаңыз анын баарын жасайбыз. Көрөбүз азыр. Кичине жардам берип турабыз. Катуу сүйлөп койду Расул. Башында эле дем алып жатканда көтөрөбүз. бектомойраак. Өйдө. Эң сонун. Согончокту да көтөрөбүз. Отургузабыз. Эми акырындык менен артка тартылабыз дагы. Расул, баары жакшы. Мага сонун. Пицца жеп эле башка бир нерсе жегендей эле болот го. Жамбаш булчуңдар менен артка тартылабыз да, анан өйдө көтөрөлөбүз. Кичине мындай муундарга көнүгүү. Акырындык менен. Мындай кыймыл аракеттерди көрүсөң баягы айындар жасап атканда көрүп калганбыз да, стереотип болуп калганбы, мырзалар жасаганда бир баягы досторум дагы, курбуларым да айтып калат, бул эмне деген негизи бул деген бул становый тяга менен, например, мисалы да, катары, бул штанга менен эркектер жасайт да. Ылдый түшүрүп, анан ылдый буту менен кошо көтөргөндө жамбаш булчуңдарына жана белге аябай жакшы көнүгүү да. Эми негизгиси биз деген ага көп көңүл бурбайбыз. Бутубузду өйдө көтөрөбүз да, акырындык менен ылдый түшүрөбүз. Азыр Расулдуку баары болуп жаткан чагы, бүгүн сонун таң. Дем алабыз, эң негизгиси. Ошол эле көнүгүүнү астыга. Тегерекчени астыга. Чиебиз. Дем алабыз. Расул Колдору да бизден кийинки конокторго аябай жакшы даярданып атат. Ооба. Биз дагы, Анткени Muay Thai'дын спорт чеберлерине каршы чыгам да. мен дагы ошондой болуп кийинип алдым. Акырындык менен сол жакка. Алым жетпей баратса кире калыңыз, Албетте. Астыга. Йоганын бир позасы менен жеңилдетип коебуз, нерв клеткаларын. Эң сонун. Эми бутубузду артка анан көбүрөөк бири-бирине нары шилтеп, акырындык менен биз астыга өзүбүздү тулту боюсу менен тартабыз, Буга деген жанакы жаныбыздагы кандай десем, бизге курчулар керек болот. Курларды астыга экиге бөлөбүз дагы, акырындык менен астыга тартабыз. Бүгүн кыймыл аракеттин бери бар, ошого менен жасайбыз. Астыга тартылабыз дагы, өйдө көтөрүлөбүз дагы. Оңой. Эң сонун. Эң башкысы бүкүрөйбөшүбүз керекпи жок, андай болуп калды. Бирөө сиздерди атка тартып атканда кыймыл аракет, эгер мен ангары менен көргөзө кетсем, Мени сындырып чыгабыз. эми акырындык менен астыга. Анан бул кыймыл аракетти колубузду астыга тартып, башыбыз менен ылдый. Жамбаш булчуңдарын Ангаран баш оор, бир аз абайлаңыз. Астыга ооп кетиши. өйдө көтөрөбүз. Кайра көтөрүлөбүз. Көтөрүлө албай калдым. Өзүңүздү акырын тартасыз дагы, жардам керек болсо чакырыңыз. Эми ушул эле көнүгүүнү кичине астыга жана артка тартпай, оң жакка анан сол жакка да. Оң жакка көтөрүлөбүз, астыга, анан сол жакка. Башталды. Оң жакка. Буттар ачышат экен там. Эң сонун. Дагы. Жылмаябыз. Астыга көтөрүлөбүз. Баары жакшыбы? Жок, мындай жеңил айтып койгон башында негизи. Тамаша болчу. Эми курчаны узартабыз дагы, эки жолу тартабыз. Ороп алабыз.
оролгандан кийин колубузду артка. Эң негизгиси бел булчуңдары түз. Прессти катуу кармайбыз. Пресс жок болсо, Пресс жок болсо, пресс барчыдай бардай. жок, Сыр негизи билгиспей бул турабыз. булчуңдардын баары бар, бирок А. иштетүүгө даярдайбыз. А, Астыга. Мен арты карап кетсем, ооба. бул жанакы бул сызыкчаларды дагы тартып алганыма, чаптап алганыма, колдун кыймылдаганы ошо аягында денебиздин арты менен кошо кыймылдайт экен да. Колубуз бияктан эле кыймылдабайт, же иниден кыймылдабайт, ал бут булчуңдар менен арт жактан тартылат да. Ошондуктан бул фасциальный линия менен кармалып калганбыз. ошондо Түз кармайсыз. оор сезилет да? Негизи жазып аткан. оор деле сезилбейт, бирок иштешине жардам берет. Мен сол колума анча бир көнүгүүлөргө кирбегендиктен мен буга чаптап алгам да. Эми акырындык менен оң жакка, анан сол жакка, үстү жактан кандай десем, мындай 8 цифрасын тартып аткандай кыймыл аракет жасайбыз. Дем алабыз. Ошону айтып турбасаңыз дем алганымды унутуп калып атам. Дагы чыканактарды ийбейбиз. Ийбейбиз. Ангара. Дем алабыз. Көрүнүп калдыбы? Дагы. Расулдуку 8ге окшобой эле. Комментарий кыла кетейин, тийише кетейин албетте. Өйдө кармайбыз. Өзүмдүкү окшошуп аткансызбы? Бутубузду көбүрөөк алыстатабыз дагы, акырындык менен оң жакка, анан сол жакка. Бул үйдөгү курча менен ар бирөө жасай алат. Ооба. Жолдошуңуздун курун же болбосо жубайыңыздын халатын баягы жибине алып алып туруп жасай берсеңиздер болот. Албетте. Же жанакы спортчу мушкерлер болсо, өздөрүнүн жана курларын эле алып алып, жазып алса, мындай, кандай десем, ударлары, мындай, машыкканда соккулары аябай узунураак болот дагы, анан мындай нагрузка кичине жеңилирээк болот. Эми акырындык менен ушуну эле астыга артка кыймыл аракет жасайбыз дагы, анан башка кыймыл аракетке өтүп кетебиз. Чында жакшы көнүгүү экен. Өзүңүн дене боюңа гана эмес, көчөдө дагы жардам тиет экен. Үйрөнүп алыңыздар. Өзгөчө бирөөнү издеп атканда, мени көрүп атасыңбы дегенге жаш экен да бул аракетчи. Албетте. Акырындык менен бул кайра курчабызды кичине экиге бөлөбүз дагы, ошол эле кыймыл аракет менен башка көнүгүүлөргө өтөбүз. Бул йогада алынган көнүгүүлөрдүн бири. Өйдө кетебиз да, бутубузду жамбаш булчуң линиясына коебуз дагы, акырындык менен астыга тартылабыз. Эгер кыйындык жарап белибиз же бутубуз тартыласа, арты жактан кичине тизибизди бүгүп алсак да болот. Негизи бул астыга тартыла турган бул кыймыл аракет. Кеттик анда. Баары жакшы болсо, Узун болот окшойм мен. баары жакшы болсо, жамбаш булчуңдар өйдө дагы колубузду астыга тартабыз. Кана. Тизеңизди бүгүп койсоңуз болот, кичине. Колубузду астыга. Анан колубузду бул позициядан кичине ылдый, анан жамбаш булчуңдардын өйдө жакка. Ангара дагы өйдө. Жамбаш булчуңдардын өйдө. Эң сонун. Расул. Вот. Эми ушул эле линияны астыга тартып койсок. Жылдырбаңыз мени. Араны жасап атам өзүм. Кармап тур. Астыга линияга коебуз дагы, анан ушу астка артыга тартылгандай. Мен астыга тартып атам, сен менден артка тартып ал. Бул негизи белди чое турган көнүгүүлөрдүн бири да. Ох, керемет. Эгер таптакыр кыйналып атсаңыз, кандай десем, дуалга колуңузду коюп аласыз дагы, акырындык менен дуал менен кошо жасасаңыз эң сонун көнүгүү. Кандай дейсиз? Баары жакшыбы? Өтө оңой. Өтө жеңил экен, таталма. Бул колубузду фиксация кыла турган эле жардамчы да. Эң негизгиси ушул эле позициядан бутубузду артка коебуз дагы. Колубузду астыга көтөрөбүз. И акырындык менен ылдый жакка жана өйдө жакка тартабыз. Дагы. Бул ангара көбө тегенде. Эң сонун. Албетте. Дагы. Ушинтип алып жүгүрөм. Биринчи жоокер. Жакшы экен. Азыр жаштар ушунчугун калат. Келин салам да. Бул курдун ордуна эле жоолукту коюп алып эле. Жүгүнөрүм. Алмаштырабыз. Эң негизгиси бул астыбыздагы коврикти дагы бирип айрыла тургандай тарткандай кыймыл аракет жасайбыз да. Бутубуз менен дагы. Анан бутубузду тартып, өзүбүздү төшүбүз менен өйдө колубузду көтөрөбүз дагы, ылдый жакка жана өйдө жакка көтөрүлөбүз.
дем алабыз. ылдый түшкөндө көзүң Колубуз караңгылашып чоюлат. Анан акырындык менен О, колубузду баягы кичине чоңуп кетип атат. ичкеретебиз дагы, анан ушул эле кыймыл-аракетти белибизди чойгонгой Бул кыймыл-аракет. татаалуу да, Кармайбыз дагы, кармап калып калабыз. жок Көтөрүлөбүз. Баары жакшыбы? жок Азыр мен дубасым бар да. Ангара жардам керек го десе. Баары жакшы. Эми Коркуп кеттим дагы. колубузду астага коебуз дагы. Эми оң жакка, анан сол жакка. Белибизди ичкертебиз. Дагы Сөөктөр кырсылдап атат азыркы тапта. эң сонун. Белибизди уктап аткан сөөктөр ойгонуп атат. прессти кармайбыз, белибизди көп ийбейбиз дагы. Дагы 1-2 жолу дем алабыз дагы. Анан ушу менен бүгүнкү көнүгүүлөрдү Бүтүп калды. бүтүрүп коебуз астыга. Расул таптакыр тердеп гримы төгүлүп кетпейинчи деп ойлоп аткам. Бирок эми биз өзүбүздүн көнүгүүлөрдү ушул жакшы маанайда бүтүрөм деп вада берип койгом да Расулга анан. Мен азыр дем алып аткан чагым. Аябай жакшы. Сизге чоң рахмат. Негизи эфирден пайдаланып биздин гурубузга, биздин баштыруучубузга Айсче Айсалкынга өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирге келем. Анткени өзүнүн көптөгөн баягы жумушуна карабай, графигине карабай бизге келип мына ушундай көңүл бөлүп, деги эле жалпы Кыргызстанга өзүнүн жакшы бир кеп кеңештерин айтып аткан чагы. Сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Ушул ноталар менен жыйынтыктайбыз анда. Азырынча жыйынтыктай берели, тер беттен кете электе, чарчап кала электе, дем алып жатканда сонун көңүлдүү маанайда жылмаюу менен көнүгүүлөрдү бүтүрөбүз. Дагы да Айс менен жолукканча Саламаттаңыздар.